Бишкек студиясы анда өз кезегин улантат. Негизи эле жогоруда айтып калбады, баягы техниктердин жардамы, инженерлердин жардамы теледе абдан ары жооптуу кесиптердин бири. Албетте биздин мына ошо көрсөтүүлөрүбүздүн бардыгын өз убагында баягы жеткирүүдө албетте мына ошо биздин ЛТРдин Бишкектеги кеңсесине коңшу жайгашкан дагы бир имаратта мыкты деген агайлар эмгектенет. Эң негизгиси баягы телемунара десек түшүнүп калабыз. Биз мындай жалпак тил менен айтканда бүгүн биздин студиябызда дагы коноктор бар. Тааныштыра кетейин. Теле көрсөтүү жана радио уктуруу тармактарынын радио релейлик республикалык өндүрүштүк бирикмесинин эмгекти коргоо жана коопсуздук чаралары боюнча башкы адиси Исмаилов Замир мырза келип отурат. Жана ошол эле теле көрсөтүү жана радио уктуруу тармактарынын радио релейлик республикалык өндүрүштүк бирикмесинин техникалык эксплуатация бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, башкы адиси Бийзаков Иманбек мырза келип отурат. Кош келипсиздер. Тааныштырганда эле көрдүңүзбү? Сиздерди титрди окуганда эле бир тайлыкта мындайча айтканда. Замир Токталиевич кош келипсиздер. Албетте мына ошо теле көрсөтүүнү жалпы элге таратууда албетте сиздердин ишиңиздер, сиздердин тармактын эмгеги жогору деп баса белгилейбиз. Анан дагы көрсөтүүбүз дагы сапаты мыкты болуш үчүн мынакей сан ариптештирүү убагында келип, ал дагы сан ариптештөө учурунда бир топ иштерди жасадыңыздар. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат теле көрсөтүү тармагы? Түшүнүктүү. Урматтуу ЛТР каналынын кызматкерлери, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү күн силердин кесиптик майрамыңар экен. Биринчиден силерди майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Силердин жалпы жамаатыңарды, ошондой эле башка теле радио компанияларынын кызматкерлерин бүгүнкү ушул кесиптик теле көрсөтүү күнү менен куттуктайбыз. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, ишиңерде албан жетишкендиктер болсун, жаңы көрсөтүүлөрүңө, жаңы кызыктуу долбоорлоруңар ишке аша берсин. Анан ошол көрсөтүүлөрүңүздү ишке ашырганда сиз жакшы кылып элге таратып бересизби? Ошону айтыңызчы. Кандай болуп тарайт? Ошол жөнүндө түшүнүк берсеңиз. Түшүнүктүү мындай да. Кезегинде биздин негизи телевидениянын тарыхы тетиги 32-жылдардан бери эле башталат. Анын өзүнүн баягы кезек келгени менен сиздер билесиңер да, дүйнөдө маалымат технологиясы саат сайын, секунд сайын өзгөрө берет. Жаңы нерселер кирет, жаңы ойлор келет дегендей. Бүгүнкү күндө мына биз сиздер менен бирдикте ушу цифрализациянын үстүндө иштедик. Биздин мекемеге аябай чоң иш дайындалган, өкмөт ушундай чоң ишти тапшырган бизге ушул цифраларды киргизгиле деп. Биз ушул проекттин үстүндө көп иштедик. Мына бүгүнкү күнгө жетишкендиктерибиз чоң деп айталам да. Себеби дегенде биз ушул сиздер менен ушул проекттерди ишке ашырганга, силердин бирдикте передачаларыңар менен силердин теле эфириңер аркылуу биз элге жетишкиргенге аракет кылдык деп 100% почти что ошол жетиштик деп айтсак болот. Эмне үчүн? Себеби дегенде биздин дагы өзүнүн дагы бир өзгөчөлүктөрү бар да биздин Кыргызстандын. Мисалы айта кетсек, 94% биздин Кыргызстан жайгашкан жер тоолуу жер. Бийиктиги 1000 метрден өйдө. 40% биздин жайгашкан жерлерибиз тоолуу жер, 3000 бийиктиктен өйдө жайгашкан жерлерибиз бар. Себеби биз ушу цифра форматын киргизип атканда проекттин үстүндө көп иштелди. Мына азыр бул жерде дагы кийин айтат Иманбек дагы биздин ошол эки проекттин үстүндө иштегенде көп кыйынчылыктар болду. Жаңы формат аналогдук цифрага которуш бул деле оңой иш эмес, түйшүк эмес. Бирок биз
биздин кесиптештерибиз, биздин кесиптеги специалисттер ошол иштин үстүндө иштешип, бүгүнкү күндө биз жакшы жыйынтыкка келдик деп айтсак болот. Таза тунук көрсөтүүлөрдү көрүп калдык, жыйынтыгында. Таза тунук. Эми, конечно, баягы цифровой формат деген бул аябай азыркы жаңы талаптын нерсеси да. Илгери биз билесиздер да. Только телевизордон гана көрчүбүз да информацияны, радиодон эле укчубуз. Союз кезинде деген өзүңүздөр деле билесиңер, телевидениеден тышкары ар бир үйдө радио болчу. Жаңылыктардын өкмөттүн чечим жаңылыктарын только радио менен эле телевидение болчу. Азыркы заманда болсо жакшы билесиздер, өзүңүз билесиңер. Планшеттен көрсөң болот, телефондон көрсөң болот, компьютерден көрсөң болот. Даже мисалы мына коюн, мисалы тоодо отурган чабан деле телефон менен байланышка чыгып коюп атат. Чет мамлекетке чейин чыгып берет. Байланыш кызматы жакшы. Азыркы заманга жараша биз, по-моему, жетишкенбиз чоң деп айтсак болот. Иманбек мырзага дагы айтсаңыз, ушул баягы теле көрсөтүүлөрдүн баягы сигналын айттыңыз да өзүңүз, алуу, баягы кирүү, чыгуу сигналдарын боюнча. Анан мынакей цифрага баягы санариптештирүү учурундагы заманбап техникалар бизде жетиштүүбү? Сиздерде ошол мүмкүнчүлүк канчалык деңгээлде жабдуулар менен жабдылган? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Биздики Кыргыз Республикасында санариптештирүү телевидение 2014-жылы 6 ноябрда ишке киришкен. 2017-жылы 15 майда толук санариптештирүүгө өтүп, аналогдук телевидение өчүрүлдү. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын 99,7% населениясы санариптик телевидение менен камсыз болгон. Азыркы учурда биздин жабдуулар эл аралык мыкты компаниялардан чыгарылган жабдуулар. Бардык стандарттарга жооп берет. Bundan тышкары дагы бизде санарип спутникалык телевидение дагы Кыргызстандын территориясынын 100% камсыз болгон, жана жакынкы өлкөлөрдү дагы ал аркылуу спутник аркылуу Кыргызстандын телевидениясын, радио берүүсүн угуп кабыл алсак болот да. Андан жакшы Замирага айтсаңыз, бизге көптөгөн чалуулар болот, кээ бир аймактарда, кээ бир айылдарда ушу биздин көрсөтүүлөр баягы ЛТР каналы тартпай калган учурлар болот. Анан сөз бизге чалып эле баягы түшүнбөстүк эмнеге биздин айылда тартпайт, эмнеге дейт да. Биз кээде аларга кандай жооп берерибизди билбей калабыз. Эмне себептен болушу мүмкүн? Жогоруда эле сиз айтып өткөндөй эле ошол тоолуу аймактар болуп атат. Мүмкүн ошондон бир көз карандыбы? Мүмкүн. Эми бул тунук тартпай калды деп айтышат. Сиз айтып аткан ошол жанагы чалуулар болот дейт. Мунун себептери көп. Мисалы эле алыскы жерде айтпай эле коеюн. Ушул эле Бишкек шаарында менин телевизорум көрсөтпөй атат дегенде, башында ушундай эмелер болгондо биздин мына адис балдар, мына Иманбек Пашпол көп жанагындай чалууларга чыгып барып келишти, үйлөрүнө чейин барыпчы. Атайын үйүнө барып, эмне үчүн көрсөтпөй атат, ошол эркин себебин билели деп барганда, эми жөнөкөй эле нерсесин айтып коеюн, антеннасын туура эмес сайып алгандан. Ооба. Телевизордун эскилиги болот. Жаңы телевизор ала алат, кээ бир телевизорлор биздин цифрлык стандартты кармаган эмелер болот. Кээ бирлерине жанагы эме алыш керек. Атайын ресивер алыш керек. Кээ бирлер аны албай эле баягы мурункудагыдай көрүп эле сайып койсо эле жетигинчи көрсөтпөйт да. Анан ошондон анан ушундай чалуулар чыгып кетет. Сиздерде ошол эл менен байланыш үчүн атайын барбы? Адис баягы сиздерде бөлүм же болбосо? Эми бизде атайын барып, атайын ушинтип оңдоп байланыштарды кабыл алуу боюнча адис атайын сырттан чалууларды кабыл алуу. Атайын бизге когда биз ошо цифрлык формат кирилип атканда, санар кирип атканда бизде атайын телефондор берилген. Сиз айткандай телефондон да айтып берип, түшүндүрүп,
тигинткиле, минткиле, кабелин тияққа сайгыла, бияққа сайгыла, муну настройка кылгыла деп түшүндүрмө берилет. Бизде ата берилчү. Азыркы күндө эле берилет. Санариптештирүү бизге Кыргызстанга киргенде бизде 12-12 деген санариптик телевиденияга өтүү боюнча кызмат иштеген. Биз алар менен тыгыз байланышта иштеп, элдерге түшүндүрмө бергенбиз. Бизде санариптик телевидениянын кабыл алууда эң чоң көйгөй бул адамдардын антеннасын туура эмес багытка орнотуу. Мисалы Бишкек шаарында көп кабаттуу үйдө жашап, ошону биринчи кабатта жашаса, ошол жерге антеннаны коюп тартпай жатат. Прямой видимость жок болуп калганда биздин передающий антенна менен ошондо көп убакыттар кездешет да. Антенналык кабелдер үзүлүп кеткендер болот, ошолорду текшерип туруу керек, карап туруу керек. Бизде биздин мекеменин Кыргыз Республикасынын ар бир бурчунда радиорелейлик станциялар бар. Ал жерде биздин адистер 24 саат сутка жыл бою ар бир телеканалды контролдо алып карап турабыз. Каналдардын видео сапатын, үнүн полностью бизде бардыгы каралат да. Биздин убакытка караганда азыр баягы техникалар жетиштүү да, Сабира. Бизде деген атайын бөлүмдөр бар. Ушун Иманбек жогоруда айткандагыдай барып ошол эки АТРлерди маал-маалы менен текшерип турат. Себеби бул техника да. Эртең күнү свет өчүп калат, эртең күнү муздап калат, бир күн кышында муздап калат, жайында ысып калат. Ал жерде кондиционер дегендер болот. Ошол техника жагынан биздики көзөмөл аябай жогорку деңгээлде. Абдан сонун биздин багы карапайым көрүп олтурган телекөрүүчүлөр үчүн жакшы маалымат болуш керек. Кайда байланышып, кандай маалымат алыш керек, эмне үчүн тартпай жатат, эмне үчүн тунук эмес деген суроолорго жооп алды деп ишенебиз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизде убакыт деген чектелүү. Көп суроолор бар да, ушул сиздерге берели деген. Бирок убакыттын чектелүү. Бүгүнкү күнү деле чалсаңыздар эч качан биздин адистер ар дайым любой маалда дайыр. Рахмат. Негизи телевидение менен РПО, РМТР ачык акционердик коому дайыма кызматташып келет. Биздин көрсөтүүлөрүбүз сиздердин жардамсыз жалпы Кыргызстанга тарабайт экен. Ошондуктан түмөн түйшүктүү иштесиздерге да бекемден солук каалайбыз. Агай бар болгула, дайыма жакшы күндөрдө жолугушуп, ар бир көрсөтүүбүз, эфирибиз тунук болсун, Чоң рахмат. Дагы бир жолу майраңыздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин болсо программабыз улантылат. Азыр болсо мынакей өзүңүздөр жогоруда биз белгилеп өткөндөй эле Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу биздин программабыз ишке ашып келүүдө. Бүгүн майрамдык чыгарылыш өтүп атат. Азыр биздин кесиптештерибизге сөз кезегин узаталы. Андай кезде Ош студиясында Маекте өзүңүздөр көрдүңүздөр, студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бүгүнкү күндө бизден телеканалдын өнөр режиссеру Үмүт Ташматова эжекебиз, ошондой эле ЛТР МТРКсынын башкы инженери Улан Сактанов агабыз отурат. Мынакей жогоруда жакшы маек куруп бердиңиздер, тарых таржымалдын баарын айтып бердиңиз Үмүт эже. Анан эми сизди биз жакшы билебиз, жакшы ырдайсыз. Бир 4 сап жакшы бир ырдасаңыз, анан ошо менен жакшы сөздүн артынан эфирди жыйынтыктайбыз, эже. Келиңиз. Мейли макул. Анда Арзыбек Бейдияровдун Күлгүн жашынан бир куплет. Ырдап берейин колдон келишинче дегендей. Өткөн өмүр өкүнтөт айла барбы, өкүнгөндө жета бары пайда барбы. Күлкү менен шаң менен таң атырган, күлгүн жашай күлгүнү жаш, жалын жашай жалыны жаш. Кайда калды
кайда калды. Баракелде, бар болуңуз. Үмүт эже, сиздерге биз чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү майрамды жакшы өткөрөлү, Кудай бурса, Улан ага. Ар дайым ишиңиздерде ийгилик болсун. Бүгүнкү көрсөтүүнүн жүрүшүндө эң көп айтып аткан сөзүбүз дымагыбыз, калемибиз ар дайым буруч болсун, кесиптештер. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Үмүт эже, сиз менен Кудай бурса дагы көптөгөн жылдар бою кесиптеш. Рахмат, Кудай буйрсун. Ооба. Силердин өзүңөргө да. Сиздер да төрөйлү же? Жок. Жок. Бул кишилер ар дайым кадр сыртында теле алып баруучулар үчүн шарт түзүп берген кишилер, ушул кишилер ошон менен катар эле ар дайым азыр мынакей бизди эфирге алып чыгып аткан режиссерлор, өн режиссерлор, операторлор. Азыр эле ушул студияда 4 камеранын артында биздин оператор мыкты жигиттерибиз эмгектенип атат. Бул кишилер болбосо дагы биз эфирге чыга албайбыз. Албетте, баятан бери кадр артындагы жашоо, кадр артындагы турмушту атабыз. Ошол кадр жалпыңыздардын алдыңыздарга эфирди чагылдырып берип аткан оператор агаларыбыздын жумуштары боюнча, алардын бир күндүк кечирген турмушу боюнча бир аз маалымат беребиз. Маалымат берели. Сыналгыдан берилип жаткан көрсөтүүлөр көрүүчүгө жеткиликтүү жана түшүнүктүү болушу үчүн биринчи кезекте видеонун сапаты жана да операторлордун керектүү кадрды алып берүүсү чоң мааниге ээ. 50 жылдан ашуун тарыхы бар ошондогу Ош студиясы азыркы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы да көрүүчүлөргө сапаттуу көрсөтүүлөрдү заман талабына ылайык берип келет. Биздин ЛТР телерадио компаниясында операторлор бөлүмүндө 17 оператор эмгектенет. Бул операторлордун кесипкөйлүгү жогорку деңгээлде деп айта аламын. Себеби бизде ушул теле тармагында ар кандай семинарлар болот. Ошо семинарларга үзгүлтүксүз барып катышып келишет. Анан дагы балдарыбыздын ошо бардыгы өздөрүнүн кесибин сүйгөн чыгармачыл инсандар. Дайым ошо съемкаларга барып, кандай ошол жердин картиналарын карашып, ошол жерге аралашып кетип, сонун кадрларды издеп, изденүү менен дайыма съемкаларды кылып келишет. Ушунусу менен өзгөчөлөнүп турат. Мен ЛТР мамлекеттик телерадио компания иштегениме быйыл мына Кудайым буйрса 20 жылдан ашты. Мен биринчи ушул 99-жылы ушул жерге жумушка келгенде монтажер катарында келгем. Кийинчерээк 1 жылдан кийин ушу телеоператор кызматына которулуп, мына буйрса 20 жылдан бери ушу телеоператор болуп кызмат эмгектенип келем. Биринчи ушул башында бир 6-7 жылдай ушул жаңылыктар бөлүмүндө жүрдүм. Кийинчерээк ушул жалпы бөлүмгө өткөм. Анан эми бул жерде эмгектенип, Кудайга шүгүр ушул жерден үй бүлө күттүм. Көп жакшылыктарды көрдүм. Жумуш артынан көптөгөн жакынкы коңшу мамлекеттерде иш сапарында болдук. Андан сырткары көптөгөн бир көрсөтүүлөрдүн анын ичинде Курманжан энебиздин 200 жылдыгы, Оштун 3000 жылдыгы, ошол чоң маракелерди тартып калдык. Анан эми мына бүгүнкү күндө келип, өзүңөр силер менен чогуу иштешип атабыз, өзүңөр көрүп атасыңар. Ушул жерде студиядагы болуп жаткан съемкалардын баарын кылып келип атабыз. Иштегениме мынакей буйрса 5-жыл кетип атат, Алла кааласа. Ушул 5 жылдын ичинде келгенден бери азыр бир чоң программалар далай ушул иштегенден бери менин колумда үзүлбөй келатат. Бул менин айылым көрсөтүүсү. Абдан чоң программа, 40 мүнөттүк көрсөтүү. Аны мисалы башка бир көрсөтүүлөрдөй алдын ала программа түзүп алып, же сценарий түзүп алып туруп, барып алып туруп, ушул менин сценариимде болуп тартылат деп ал жерден мындай тарта албайсың да. Ал өзгөчөлүгү баргандан кийин сөзсүз түрдө ал жердеги ситуацияга жараша, ошол кырдаалга жараша анан тартыла турган өтө чоң программа. Андан сырткары бизде дагы көптөгөн студиядагы эфирлер бар. Түз эфирлерибиз бар. Аларды дагы сөзсүз түрдө тартабыз. Ал эфирлердин дагы өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Келген каарманды жакшылап ошол өзүнүн купулуна толо тургандай кылып, конок сыяктуу кылып эфирге алып келип отургузуп дегендей тартып, аны элге чагылдырып берүү бул биздин чоң бир ишибиз, милдетибиз да.
Көгүлтүр экран аркылуу назар салып отурган көрүүчүнүн көзү болгон телеоператорлор визуалдык маалыматты жеткирүүдө аткарган жумушу чоң. Техникалык базабыз бүгүнкү күндө бүгүнкү шартка жооп берет деп айта аламын. Эми жетишсиздиктер бар, бирок ага карабастан ошол бүгүнкү элге жакшы нерсени тартуулоо үчүн жоктон бар кылып эмгектенип атабыз. Көп эле учурларда баягындай роликтерди тартуу боюнча бир конкурстар өткөрүлүп турат, баалуу белектери менен. Ошол конкурстарга балдар өздөрүнүн оюндагы роликтерди тартып, ошол конкурска катышып, байгени жеңип алган учурлар болгон. 8 декабрь биздин жалпы тележаатында иштеген кызматкерлерди, анын жетекчилигинде иштегендерди жана ошондой эле ушул кызматкерлердин баарын куттуктайм. Баарына чынден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик каалайм. Анан жана дагы ушул эң негизгиси ушу биздин иштеги алдыга койгон ой максаттарыбыз, ушул чыгармачылык баягы иштерибиз сөзсүз түрдө орундалсын деп каалап кетем. 8 декабрь бүткүл ушул Кыргызстандагы телерадио кызматкерлер, ушул телерадио жаатында иштеген кызматкерлерди, кесиптештерди куттуктайм. Иштерине ийгилик, дайым ушул чыгармачылык мен иштеп жүрө беришсин. Мен ошол учурдан пайдаланып, бүгүнкү телевидение кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен өзүмдүн атыман жана операторлордун жалпы жамаатынын атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер. Роман Мантаков, Абал Асилбек уулу, Кутмантан көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин кадр сыртында эмгек кылып, биздин ушундай жаркыратып эфирге алып чыгып жаткан операторлордун кызматы тууралуу, кандай иш жүрөт, маалымат алдыңыздар деген жакшы үмүтүбүз бар, жакшы маалыматтар болду. Негизи телевиденияда иштеген ар бир кызматкердин орду чоң. Чындыгында кадр сыртында, эгерде кадрды алып баруучулар кызмат кылса, анын сыртында 10дон ашык адам кызмат кылат. Режиссер, режиссер, инженер, модератор дегендей кыскасы баардык кесиптештерди бүгүнкү майрам менен чын дилден куттуктайбыз. Негизи эле ар бир чыгармачылык инсандын алгач ырлары, сөзү баардыгы баягы телевидениядан элге жетип, көрүүчүлөрдүн баягы аты, ысымы теле аркылуу баягы элге жетет эмеспи? Ошондон биздин телевидение менен маданият тармагынын өкүлдөрү менен, өнөрпоздор менен дайыма тыгыз байланышта болуп келебиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын кадырлуу мейманы элибизге эң сонун керемет ырларды жеткирген, канча деген ырларга экинчи өмүр берген. Бул эжебизди көргөндө баардыгыбыз мындай эмгекти, баягы табылбаган эмгекти изденген айым катары билебиз. Кыргыз Республикасынын инвестиция Алтынай Нарбаева эжебиз бүгүн бизде конокто. Куш келипсиз эже. Саламатсыңарбы, кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу мекендештер, замандаштар, ЛТР каналынын жамааты, жалпы ушул телевидениянын жамаатын мен да куттуктагым келет. Кесиптик майрамыңыздар кут болсун. Анан эми ушундай ар дайым эл менен чогуу болуп, ушундай жөнөкөй жан дүйнөңөр менен өзүңөрдүн кесибиңердин дыйканы болгон үчүн ушул силер менен биз тең аталуу эле, силер дагы кичинекей балдар элеңер акырынан чоңоюп атабыз, чоңойдуңар. Аябай кубанычтамын. Ушундай эфир телемостко чакырганыңарга кубанып олтурасыз. Рахмат. Кичине балдар деп калбадыбы? Мына Рустам, Кундуз, мен үчөөбүз ушу ЛТРдин Бишкек кеңсесинде алгачкылардан болду, иштеп. Сиз айткандай баарысы арык мондай балдар, кыздар. Андан бери убакыт өтүп, мынакей биздин Рустам Сагыналиев мынакей азыр Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында эмгектенип келатат. Ушул студия биздин ЛТРден башталган сиздин эмгек жолуңуз. Менин эмгегим ушул жерден башталган. Жалпы ушул ЛТР телеканалынын көрөрмандары, менин кесиптештерим Алтынай эжеке менен ушул бир эфирде отурганыма мен да кубанычтамын. Бул дагы буйрук насип. Бүгүнкү майрамыбыз менен баардыгыбыздын жалпы сиздерди көргөнгө кубанычтамын. Чыгармачылыгыңызда телевидениянын орду чоң болсо керек, Алтынай эже, Рустам мырза.
сөзсүз түрдө азыр мына ушул жаатында биз сүйлөшөбүз. Мен кулагыма режиссер шыбырап атат мындайча айтканда. Биздин ошто кесиптештерибиз бар экенин унутпагыла. Бири-бириңерге суроолор бар экен. Ал жактан сиздерге суроо узатса сиздер жооп берип дегендей биргеликте маектешели деп атат. Анда оштогу кесиптештерибиз дагы келген коноктор менен тааныштырып таанышып алалы, Жакшы болот. Рахмат кесиптештер, мынакей биздин студиябызда дагы меймандарыбыз бар. Студияга келген меймандарды дагы тааныштырып өтөлү. Ага чейин Бишкек студиясына келген Алтынай эже Рустам ага, кутман күнүңүздөр менен сиздер менен жолугушуп турганыбызга оштон абдан кубанычтабыз телемос аркылуу. Мынакей биздин студиябызда мейманда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кылым карткан кыргыз дөөлөттөрү деген көрсөтүүнүн автору Мейманбек Касымов агабыз, ошондой эле Бишкек студиябыздан бүгүнкү күндө Ош студиясына келиштип аткан таңкы тамаша көрсөтүүсү баарыбыз жакшы билебиз. Ушул биздин телеканал аркылуу, таңкы программа аркылуу көпчүлүктүн көңүлүн көтөрүп жүргөн Динара Мамаева бүгүн биздин студияда мейманда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, бүгүнкү күндө ЛФМ радиосунун жетекчиси Таштемир Жалиев агабыз да бүгүн биздин студияда мейманда. Студиябызга кош келипсиздер. Кесиптештер, майрамыңыздар менен маанаңыздар жакшыбы? Рахмат. Чоң болсун. Майрамыңыз жакшыбы агай? Жакшы, эртең менен де жакшы, маанайдык ашып. Жакшы. Колуңузга буну көтөрүп келдиңиз да, анан мен сурайын, буну эмне көтөрүп жүрөсүз? Бул эми силер анча аралашпай калдыңар. Бул кадимки аудио кассета. Мисалы үчүн ушундай бир кутуда bir номер гана bir чыгарма болот. Мисалы мына окуй эле. Улуу той деген чыгарма экен. Бул Ыбырай Тумановдун эл артисти Ыбырай Тумановдун өзүнүн аткарышындагы комуз күйүүсү. Бул деген ары жагы 30-жылдардан кийинки жазылган запистер 1900. Бул эми Кыргыз радиосунан жазылып, анан бизге көчүрүлүп келген себеби 1967-жылы, 68-жылы официалдуу бул эми Ош радиосу жаңы ачылган. Негизи эле Ош радиосунун мына ЛТРден, ЛФМ радиосунун баш аты ошол Ош радиосу болуп эсептелет. 1967-жылы мен жумушка келгем. Ошондо 68-жылы бул мына запистер көчүрүлүп келген. Ошондон бери ушундай запистердин азыркы мезгилде мен башынан эле айтып коеюн, кайра айтып жүрбөйм. Mana onda magnitofonlarga göçürüp düşürüz da, bulardan analog formatda bolsun. Hazır hem bardığı sifra koyup atabız, sanaripleştirip kılып жатқан. Şulardan bardığını hazır sifra ötkөрүп жатқан mezgil. Şul эле нерсе. Кошумчалап айта кетейин, Мейманбек агайды биз, Таштемир агай, ЛТРдин архиви деп коебуз, Ушул киши көптөгөн чыгармачыл кишилердин үндөрүн ушул Ош радиосунан баштап жазганга, андан кийин мынакей кылым карыткан кыргыз дөөлөттөрү деген программасы аркылуу бүт баягы Кыргызстанды түрөө кыдырып, азыр мынакей биздин Бишкек студиябызда отурат Алтынай Нарбай эжекебизди. Бир кездер Алтынай эжекени дагы ушул көрсөтүүгө тарткан экенсиз. Ошол кайсыл жылдар азыр мынакей Бишкек студиябызда отурат, эстейт болуш керек. Эсинде болсо керек, ошо Бишкек шаарына анда маданият министрлигинен чогуу өткөргөн чоң долбоор болчу. Автору баягы долбоордун жетекчиси Кадыр Кошалиев жетекчилик эле. Ошол Бишкек шаарында кылым карткан кыргыз дөөлөттөрү өтүп, ошондон кийин Алтынайды мен таанып айтып атчым чындыгында. Ошондо тартканда анан уну укмуш Таттанакай үнү менен сондурларды дагы Алтынай менен таанышсам, өзүм мугалим мен Куршап айылынан дегенде ошону таанышкам, чындыгында сонун номерде таткарып, чындыгында ошондон бери сиздин архивиңизде бар. Архивде бар. Бишкек шаары кылым карткан кыргыз дөөлөттөрү бул 2005-жылдар болчу. 2005-жылдар. Анан мынаны айтып коем, дагы бул дагы ошол эле сыяктуу, бул дагы аналогдук форматта ошолорду дагы цифрага өткөрүп азыр санариптештирип, мындай чоң кассеталар азыркы замандын техниканын талабы кичинекей гана бир хард деген нерсеге батып атат. Ошол 2005-жылдар тартылган көрсөтүүлөрдүн бардыгы мондай кассеталарда сактап жүрөсү? Азыркы сакталганын баары цифрага өткөрдүк, кичинекей флешкалар. Кассетаңызда дагы бар. Кассетада анан диск өткөн. Кассета оригинал турат.
Ошон үчүн биз сизди элтердин архиви дейбиз. Мен кошумчалап коеюнбу? Албетте сөз келгенде айтып коюш керек. Мейманбек Касымов өзү туруш менен алтын казына, анан азыркы учурда өзү дагы ушул радионун алтын казынасын азыркы айткандай мындай ленталардан тиги электрондук вариантка санариптештирип, ошо алтын фондуга түбөлүк бизге таберик кылып, мурас кылып калтыруунун аракетинде иштеп атат да. Азыркы күндө ошону айтып кетели. Анан баягы кылым карыткан кыргыз дөөлөттөрүнөн башталды, бирок радиода Өмүрбек Эримекбаев деген Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, анан ушу Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер Мейманбек Касымовдор ушул азыркы биз иштеп аткан жамааттын эң башаты жогоруда айтылды. Ош радиосун түптөгөндөрдөн да. Мына ушул көрүп жатасыздар, көпчүлүгү эле ушул радиого тиешелүү аппаратуралар, мына Tesla деген үн тасмаларын тазалоочу тиги репертерлорду көтөрүп, ушул кезге чейин биз менен иштеп келаткан биздин устатыбыз да. Мейманбек агайыбыз жогоруда өздөрүнүн көөнө буюмун көтөрө келипти да, жөн келбей. Анан Таштемир агай сиз дагы көтөрүнө келипсиз. Негизи улумунун ушундай бир адаты бар окшойт го, өздөрүнүн жакшы адат кестектерин көтөрө келишет. Мен дагы жүктөр бар эле, аларды алыс болгон үчүн алып келе албадым деп азилдешип койсо, бул биздин тарыхыбыз, албетте тарыхыбыз. Мына ушул элтер чейинки биздин башатыбыз Ош радиосу, андан кийинки Ош телерадио студиясы, андан кийинки Ош 3000, андан кийин мына элтер болгондогу бул китепчелер атайын чыгарылган. Буюрса мына бул 50 жылдык шартка ылайык белгиленбей калды, ага дагы китептер чыгат деп атат. Биз Ош радиосу ЛФМ радиосу болуп кайра түзүлгөнүн билесиздер 2010-жылы. Канке менен 10 жыл биракта тарых. Ал эми ары жагында Мейманбек Касымов агайыбыз айткандай 50 жылдык жарым кылымдан ашык биздин тарыхыбыз бар да, санжырабыз бар, жолубуз бар. Биз буну алып жүргөнүбүз мына ошол мурасту улап келатабыз да. Биз ошол мурасту улоочуларыбыз, ошону көтөрүп, ошол жоопкерчилик менен бирок жаңы форматта заманбай иштөө аракетиндебиз. 24 саат бою ооба чыгуудабыз да. Рахмат агай. Динара Ошко келгениң жакшы болуп турбу? Аябай сонун болуп тур. Көрдүңүз көзгө чейинки камералары бар? Аябай сонун. Баары. Негизи ушул аябай сонун учурга туш келиптирмин да, болгондо дагы тайын Бишкектен азыр ушул жана ыкма алмашуу, тажрыйба алмашуу болуп, азыр ушул ротация деп Бишкек Оштогу кесиптештер Бишкекке барып, Бишкек бияка келип атпайбызбы? Анан сонун аябай жакты мага. Ушунчалык кубанып атам. Анткени биз эми Ош Бишкек болуп, телекөпүрө болуп, эфир аркылуу гана көрүшсөк эми мындай жүзмө жүз көрүшүп, аябай жакындан да тааныш, мурдагыдан да аябай сонун мындай өзгөчө. Бул Ошко келсең аябай сонун конок болосуң да. Күндө аябай сонун конок, күндө майрам. Ошон үчүн көптөн бат-баттан келип туруш керек окшойт деп аябай жагып атат мага. Ошол бүгүн жедиңиздерби? Ооба, баарын жеп атабыз четинен. Толу 2 килограммга уже толдум десем болот да. Анан буйруса ошол бүгүн кесиптештерди, жалпы кесиптештерди, ушул көшөгө артындагы эфирге чыгып жүргөн бардык жалпы кесиптештерибизди бүгүнкү сонун майрам менен куттуктайм. Бул майрамды биз 1 жыл бою күтөбүз, анткени ушинтип сонун болуп, конок болуп, эфирге өзүбүз буга чейин алып барчу болуп, ушундай конокторду чакырсак, бул жолу өзүбүз конок болуп, момоюп келип сонун деп сыйлап конок каттары бүгүн студиябызга чакырып атабыз. Рахмат. Таңкы тамашаны баарыбыз эле көрүп жүрдүк, күлүп жүрдүк, жакшы тартышчынын. Таңкы тамашанын дагы архивтерин сактап жүрөсүңбү Мейманбек агайга окшоп? Ушул жагынан эми калп айтсам болбой калат да. Негизи ушул сактоо жагынан азыркы жаштар эми бар, мындай аябай жоопкерчиликтүү, бирок агайдай архив боло албайт болушубуз керек. Бирок эми сакташ керек. Сакташ керек, туура айтасыз. Бирок кээ бирлерин бирок көбүн эсе сактай албай калыптырмын. Бирок мурунку аябай жаш кезекте телевидение келгенме 10 жыл болуп калыптыр да. Мына элтерде иштегенде ошол 2010дон баштап таңкы тамаша баштаган экенбиз. 10 жыл ичиндеги ошол 2010до тартылган видеолор жок да. Азыр эгер болсо, ошону карап өзүбүз да суктанып, кандай аткарганын көрүп, бирок интернетте бар анча-мынчандай сапаты. Ак кеме тасмасы тартылгандан кийин Орозбек Кутпаналиевди көчөдө көргөндөр опузалап калышчу экен дейт да. Сен аксакал киши менен жаш баланы кордоп жүрдүң депчи. Азыр Динара эжеке келгенде мен негедир күлкүм келип атат да. Себеби күлүп алыңыз онда. Таасир алып ошол сиздердин таңкы тамашаңыздардан элтерге чыгып жүргөн. Ал эми биз Таштемир сайын күлкүм келип атат. Сайын күлкүм келип атат. Ал эми биз Таштемир агайды көргөндө дайым биз тартипти байкайбыз кишиденчи. Бул киши ушунчалык тартипти бекем кармайт. Колунда мен да 1 ай жүрүп калдым агай, Ошол кезде ушунчалык бир байкадым.
тартипти, тыкандыкты, саат, убагы, балдарды бардыгын баягы сындап айтканга бүт бар жокко үйрөткөн устаттардын бири да. Агай бүгүн Майрам, сиз дагы ЛФМ радиосун жетектейсиз. Ал жерде дагы бир канча жамаат бар. Жамааттын маанайы кандай? Радиодагылардын. Эң сонун мына бүгүн эртең менен 24 саат бою ообуз бар, элге жеткирилет, угармандарга 7ден баштап майрамдык маанайда Элиза Кочкор кызы, ушул Мелис деген мырзабыз алып баруучулар майрамдык шаңда алып барып атат, конокторубуз бар. Албетте эми негизинен өткөнгө баары сар эсеп салып өткөндү унутпашыбыз керек. Мейман Касымов бул тирүү архивибиз, казынабыз дедик. Мына бул радиону көрүп Токтобол Кенжеев деген агайыбыздын ушул ошонун кабинетинде турчу билесизби Мейман бажке? Токтобол Кенжеев иштеткен радиода, мына радио. Ошолор Токтобол Кенжеев деген чоң мектеби болгон, Токтобол Кенжеевдин мектебинен чыктык деп ошого сыймыктанабыз, ошол нерсени кармап келе атабыз. Ошол кишинин бир сөзү бар, ар бириң өз арабаңды жакшытар, мына ошондо иш болот, мына ошондо ийгилик болот деген нерсе. Өзүң арабаңды жакшытар, башкаларга жүгүң артпа деп. Ошол принципти, ошол ураанды кармап келе атабыз. Анан албетте мындай майрамда маанайыбызды көтөрөбүз, бирок ушул бизде иштеп, биздин арабызда жоктор да эскерип кеткен оң. Ошол анын катарында Токтобол Кенжеев агайыбыз, Кыргыз Республикасынын Маданият эмгек сиңирген ишмер Мамыр Иминжанов деген агайыбыз барлы, кутмандуу болсун күнүңүздөр деп республикалык Кыргыз радиосунда иштечү Жолочу Рыспаевдер болуп, кандай шаңшытып, ош кайрыктарын даярдоочу, мына бул ЛФМ радиосунун алгачкы директору бул Медербек Осмоналиев деген инибиз, андан кийинки редактор ушул тиге Нурдин Исахов деген ЛФМ радиосунун директору, Шарапат Турдахунова деген алып баруучубуз. Эми Ош радиосун өтсөк, Жолон Мамытов сыяктуу улуу инсандар бар. Ошолордун улуу муундардын жолун жоопкерчилик менен улантууга аракет кылып жатабыз. Анан биздин программаларда мурда Ош радиосунда атайын монтаж менен гана даярдык менен чыкчу. Азыр эң негизгиси ушул заманбап, креативдүү ыкмада, түз эфирде, угармандар менен түз байланышта келебиз. Ошол жолдобуз да. Жакшы, рахмат. Майрамыбыздан Ажамал сизден Таштемирдин сөзүнө бизге жашыбыздан баарыбыз мына телевидение иштегенде кызыккандар радиодон баштайт да. Радиодон баштап, ар ким эгер радиодон баштап, мына телевидениеге өткөндө ага чейин микрофон менен иштеш, алып баруу, дикция, көркөмдүк, ошонун баардыгын ошо радиодон башталат. Ошо радио мындайча айтканда устакана, мындайча айтканда тарбия, өзүнчө мектеп. Ошо радиодон чыккан балдар телевидениеге келсе, бир топ таптаятта кадр да. Ошондо радиодо иш көп деп. Баягы жаштарга айтат элем, эч неме кылбаса биринчи радиодон өтүп, радионун микрофонунан өтүп, аятын анча-мынча сунугуп, ал элдерден жаман жакшы сөз уккандан кийин мыкты келечекте. Динара Бишкекте жанаң жаштар көбүнчө. Бул жак өзүнчө эле башкача алып кетти. Сонун экен. Көптөгөн маалыматтарга ээ болобуз. Биз ушул кишилердин артынан келе атабыз, үлгү алып келе атабыз. Анан бүгүн майрамда куттуктайлы кесиптештер, куттуктоо кезек берейин. Бишкек студиясында кесиптештер да кезекти күтүп калды. Куттуктаңыз жалпы телекөрүүчүлөрдү. Рахмат чоң. Бүгүн чындыгында бир жылда бир келген биздин кесиптик майрам менен баардык биздин ЛТР гана эмес, ушул биздин тармакты кесип кылып, ошону менен үй бүлөсүн багып, ошону менен абройго, намыска, даңкка жеткен биздин баардык коллега кесиптештеримди майрам менен куттуктайм. Үй бүлөбүз менен баарыбыз тынч бололук, жанагы бизде болуп жаткан жаман вирустан арыс бололук, үй бүлөбүз менен, коллективибиз, жамаатыбыз менен жакшылык күндөрдө, жакшы күндөрдө ушундай жакшынакай кутман таңдарды тосуп жүрө берелик. Айтканыңыз келсин. Ошол бүгүнкү майрам менен жалпы кесиптештерибизди дагы бир ирет куттуктайбыз. Ар дайым көңүлүңөр куунак, өмүрүңөр узак болуп, ошол эч качан көңүлүбүз чөкпөсүн, эң башкысы аз ден соолугуңуз бекем болсун. Ушундай эле ынтымакта ушул чоң бул кесип коллегабыз, чоң жамаатпыз. Ушул жамааттын ар дайым ынтымагы күчөп, ушул элге, ушул биз азыр татынакай болуп чыгып атканбы, көшүк артындагылар, бизди ушундай сонун татынакай кылып чыгарып аткан баардык жалпы кесиптештердин ушул майрамы кут болсун, жалаң жакшылыктар туш болсун. Силердин дагы майрам барбы? Мен сыймыктануу менен, мактануу менен айтып кетейин, бул ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы өзгөчө
телерадио компания. Анын бири мына биз азыр түз эфирде телекөпүрө аркылуу чыгып баарлашып бири-бирибизге сөз узатып атабыз. Бул башка телерадио компанияларда эч жок. Анан кийин бизди көрөрмандарыбыз, Эл ФМ радиосунун угармандары көп. Бул биздин сыймыгыбыз, бул биздин жоопкерчилигибиз. Мына ошол наркы студияда отурган Бишкектеги Айбекке, Кундузга, жана мына коноктор Алтынай эжекеге, тиги Рустамга бардыңыздарга салам, майрамыңыздар менен. Жалпы кесиптештерибизди Бишкектеги, Оштогу, жалпы эле республикада журналисттерибизди куттуктайбыз. Мына ошол брендибизди Ош 3000, илгерки Ош радиосу, андан кийин Ош телерадио компаниясы азыркы элтердин жогорку бийик брендин жогорку деңгээлин мыкты жакшы сактап калалы. Ошол бизден кийинки муундарга дагы мурас болуп, таберик болуп өтсүн. Эл деген майрамыңыздар менен. Эл деген макамдан алып жүрүүбүз эле чоң бакыт. Туура айтасыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин Ош студиябызда мейманда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кылым карыткан кыргыз дөөлөттөрү, бир канча көрсөтүүлөрдүн редактору, режиссеру Мейманбек Касымов агабыз, бүгүнкү күндөгү ЛТРдин алтын казынасы, андан кийин Таңкы тамаша көрсөтүүсүнүн редакторлорунун бири Динара Мамаева. Бул кишини көргөндө ар дайым жылмайып туруш керек. Андан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, учурда Эл ФМ радиосунун жетекчиси Таштемир Жалиев агаларыбыз болду. Ал эми анда азыр кезекти Бишкек студиясына өткөрүп берели. Кеп кезеги сиздерде, Кундуз, Айбек. Рахмат кесиптештер. Бишкек студиясы майрамдык чыгарылышты улантат. Биздин студиябыздын кадырлуу меймандары дагы жолу тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын ырчысы, ЛТРдеги биздин алгачкы кесиптештерибиздин бири Рустам Сагымалиев. Алтынай эже азыр эле Мейманбек ага айтты да, сизди ошол көрсөтүүдөн көрдүк эле, татына ширин кыз эле, ырдады эле деп. Рахмат, жакшы сөз. Жан эргитет дегендей Мейманбек агайга терең ыраазычылык. Оштукка барып калгамда дагы көптөгөн передачаларына тартылып калам. Сизге дагы бактылуу дөөлөттүү карлыкты каалайм. Аябай баягы атын атаса куту сүнөт деп кубанып калдым. Мен дагы Ошто ушу төркүндөрүм бар болуңуздар, бийик болуңуздар. Мен сиздерди сагындым, көргүм келет, баргым келет. Анан эми ушул телевидение кызматкерлери жөнүндө болуп аткандан кийин биздин эң алгачкы клиптерибиз, концерттердин рекламалары, концерт тартуу бүт силер менен бир туугандай катташабыз. Мен ошого сүйүнөм. Анан силердики жолго чыксаңар дагы сааты менен чыгат да мына аппараттарыңар. Чай ичкенге дагы убактыңар жок. Гастриттин баары ушул биздин кызматкерлерде, баш оорунун түрү бизде. Анан ошол өзүңөрдүн кызыкчылыгыңардан дагы ушул элдин, журттун, кызматтын кызыкчылыгын бийик койгон силерсиңер. Терең таазим ар бир мына оператор балдарыма, режиссер, үн жазуучу, рахмат. Джинглды жазган балдарымдан бери бардыгына ыраазычылыгымды айтам. Ар бир эмгек бааланыш керек. Анан эми силер менен бизди канчалаган арыктан суу агып келип бир чоң көлмөнү, чоң булакты түзөткөн. Мен ошол музыка аркылуу, ыр аркылуу силерге келип бир тууган болуп жүрөм. Ошол музыка жөнүндө ырдап берейин. Эми Нуржигит Молдаяров деген бир жакшынакай жаш 18-деги жигиттин музыка экөөбүз жолуктурсун, сөзү дагы, уун дагы ошол баланыкы. Майрамыңар менен куттуктап барыңыздар. Музыка дайыма бизди жолуктурсун. Музыка экөөбүздү жолуктурсун. Кездешүүбүз күттүрбөй болуп турсун, жүрөгүбүз сүйүүгө толуп турсун. Эбептен себептен кантип билбейм, музыка экөөбүздү жолуктурсун. Музыка экөөбүздү жолуктурсун. Сүйүүбүзгө периште конуп турсун. Сезимдерди
периште коруп турсун, билбеймин кандайдыр жолдор менен музыка экөөбүздү жолуктурсун. Музыка экөөбүздү жолуктурсун. Кереметтүү кең дүйнө колун сунсун, ак сүйүбүз багынып моюн сунсун. Арбалы арзышкан махабатка музыка экөөбүздү жолуктурсун. Музыка экөөбүздү жолуктурсун. Экөөбүздү барыбызды жолуктурсун. Биздин байрамдык эфирде шаңга беледиңиз. Рустам мырза келиңиз. Алтынай эжени алыс жолго салып алыпчы. Анан жанагы азыр биз флешкада угуп калбадыкпы? Алтынай эжени өзүн аркага отургузуп алып ырдатып эле кетип элегин келип кетти. Тамак бербей эле ырдатып кетип элесиң. Тамактана турган жерде тамактан. Тамак жакшы көрүп десиң. Сизде кезек. Алтынай эжеден кийин ырдашуу өзү чынында кыйын да. Анан сөзсүз түрдө биз ушул кишилердин Алтынай эжени мен биринчи көргөндө аккордеондо кармап алып ырдап атканын көрүп ушундай ыраазы болгом да. Аял киши ушинтип аккордеону кармап ырдайт экен депчи. Эжеке ийгилик сизге да. Сени да мен өтө баалайм. Рахмат эжеке. Сеникидей үн, сеникидей адамгерчилик. Рахмат. Аз го жашоодо. Рахмат. Ал тарбияны ЛТРден алган. Мына башталды. ЛТРден алган. ЛТРден ийгиликке жеткен кана. Бул жерде эстебесек болбойт. Алгач ЛТРде биз жаңы башталып ЛТР деп түптөлүп келаткан ушул жерде чогуу кызматташканбыз. Мына Айбек байке, Кундуз, ошолордон мынакей Айбек байке, Кундуз. Экөөлө калтыргайдан. Мен анда-санда келип калам го. Үчөөбүз. Бул күндө бул жерде эстесек сонун күндөр өткөн эжеке. Аз эле кишибиз ошондой. Ал убакта баягы жумуш аз болчу, бирок мындай өтө кыйын учурда иштедик да. Анан бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чынында азыр айтып атпайлыбы, эфирге келип, костюмчумду кийип, галстукту тагынып отуруш оңойбойраак нерсе да негизи өзү. Бирок эң негизгиси эмгек, мына ушул оператор балдарда, режиссерлордо, үн режиссерлордо булардын эмгеги күчтүү. Буларды да баалашыбыз керек. Бул көшөк артында концертте деле концерттин алдында көшөгөн артында эмне болуп атканын эл билбейт го. Жаркырап чыксаң эле эл ойлойт, карачы булардын жашоосу ушундай сонун депчи. Анан бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эч убакта оорубаңыздар сиздер. Биздин ушул көшөк артындагы биздин кесиптештер оорубасын. Алтынай эжекедей алтын үндүү эжекелерибиз, агаларыбыз оорубасын. Анан мен да Алтынай эжеден кийин бир ырдап коеюн, жок дегенде. Ооба. Эмне болуп кетер экен, Рустам ырдагыча баягы эсеске түшүп кетти. Бул жакта бир сынак болуп, Рустам жеңип барыбыз ЛТР сүйдү. Ошол чыгарма кайсы чыгарма эле? Ошол ЛТР жалпы барып мени колдоп, ошондой бир автоунаа утуп алганбыз. Кишилердин эмгеги күчтүү. Ошондон кийин эле анан ЛТРдеги түйшүк жакпай калды окшойт, кетип калды. Машинага минип алып эле кетип калса болот. Машинанын алдымдагы булар турат да, кол чаап жана деп өтүп кетип калды. Көрсө филармонияга кетип атты. Көрсө филармонияга. Асан Калай агабыздын Көл баян деген ырдатайын, Көл түбүндө эл жашаган жери калып, көркүң анын unutulmaz sırdalık, közlerimiz bağlalıktı elese, köp kız
ta kөл üstünde Kılasından sansız yıldız yarkırar, Hıyalımda kılın büzü tartılar, Toluk yaşlar kaygındı tok toğuluna gülörünün kalkılar. Toluk eline ırlarından kalkılar. Taşkan çoğlarında vuruldu, Ketençik tep kayran artka vuruldu, Tokçuluğa susum olgan denizde, Tolkun yüzüne todon aşı bulundu. Toluk eline ırlarından kalkı var, Toluk eline gülöründen kalkı var. Баракелде. Бүгін біздің майрамдық эфирде қоздап берген сізге рахмат білдіреміз. Телевидение менен өнер адамдары дайыма кызматташып келебиз. Алдыда дагы көп, жакшы күндөрдө жолугушабыз. Жаңы жыл деген майрам келет, дагы көп жакшы күндөр. Кыскасы Алтынай эже сизди да куттуктайбыз. Эмгеңизден жанып мынакей ушул баардык сыйлыктарды алып келатасыз. Кудай буюрса дагы эл артисти болуңуз. Эл артисти деген наам алган күндөр ушул студиядан маектештүү күндөрдү жолуктурганга Кудайым насип этсин. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дайыма биздин телеканал ушундай жакшы таланттарды эл алдына чыгарып, жан дүйнөсүнө азык берчек ырлар менен тааныштырып келет. Мындан ары дагы бул кызматыбызды аркалай бермекчибиз. Сиздерге ыраазычылык. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз.